Саламатсыздарбы? Азыр PowerPoint'та кайсы бир сүрөттү кесип алуу, анын фонун алуу жана ошондой эле фигуралар аркылуу кесүүнү көрсөтүп берейин. Мисалы үчүн бул 4 слайдда окшош эле сүрөт. Биринчиси ушул сүрөттү кесип алуу. Кесүү керек, керек эмес областтарын кесишибиз керек. Ал үчүн сүрөттү тандайбыз, формат менюсунан размерге киребиз да, бул жерден обрезать, обрезка. Биз могу белгилеп туруп, андан кийин кесип алдык. Андан кийин экинчи бул жерден мисалы үчүн кайсы бир фигурага окшотуп кесип алышыбыз керек. Фигураны тандадым. Мисалы үчүн бул жерден могу булутка окшотуп кесип алыш керек болду. Фигураны койдук жанына. Сүрөттү тандап, бул жерден назад, переместить назад тандайбыз. Андан кийин булутту бул сүрөт менен бирге коюп, эки объективден выделить. Андан кийин формат менюсунан объединить фигуру и бул жерден пересечение. Так, азыр биздин сүрөтүбүз переместить назад вперед болуп калыптыр эле жана формат объединить фигуру и пересечение. Мына ушул жол менен кесип алсак болот. Кийинки жолу, үчүнчү жолу кайра эле сүрөттү тандап, объектти тандап, формат менюсунан обрезка и обрезать по фигуре. Сиз тандаган фигурадай кылып кесип берет. Ал эми төртүнчүсү, көп учурда биз ошол тандаган объекттин арткы фонун алып койсок деп айтабыз. Сүрөттү тандайбыз, кайра эле формат менюсунда иштейбиз. Формат, анын сол тарапта өйдүдө удалить фон деп турат. Бул жерден биз рамканы белгилейбиз, кайсыл жери калыш керек экенин, кайсы область. Так, бул фиолетовый болуп белгиленген областтар өчөт. Так, бул жерден эгерде дагы белгиленбей калган жер болсо, пометить область для сохранения, курсорубуз мондой карандаш болуп өзгөрөт. Фону кала турган жерлерди мындай атайын белгилеп чыгабыз. Ал эми өчө турган жерлерди пометить области для удаления. Бул жерден могу жерлерди өчүрөбүз дагы. Андан кийин сохранить изменения деген бассак, мынакей биздин сүрөттүн арткы фонун кесип берди, алып койду. Мына ушундай 3 түрдүү жол менен кесип алсак болот, жана ошондой эле сүрөттүн фонун алсак болот. Биринчиси формат, андан кийин обрезка, экинчиси фигураны тандап пересечение, үчүнчүсү кайра эле формат, обрезать по фигуре аркылуу кесебиз.